Elmurza Rakevич, урматтуу чакырылган коноктор. Бактар Жеңишбекович, канча жаштасыз? Жеңишбек Шериматович, 44-төмүн. 44-төсүзбү? Жаш эле турбайсызбы анда? Бияка чыгыңыз трибунага. Сизден улуу, өткөндө кем провод маселесин караганда, сизден 10 жаш улуу урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич 6 саат турду трибунада. Урматтуу президентибиз айтты, отуруңуз деп. Жоқ, мен элдин алдында, депутаттардын алдында туруп турам деп, 6 саат туруп турду. Сиз эмне жарым саат тура албайсызбы? Бала экенсиз. Уруксат бергенден отурдум. Уруксат берсе айтпайсызбы? Мен жашпын, бу жакта депутат алдында уят туруп турайын деп. Урматтуу Бактар Жеңишбекович, сиз канча айлык аласыз? Канча айлык аласыз? Маяна 50 миң тегерегинде. 50 миң тегерегинде. Соцфондко канча төлөйсүз? Анын 10%-ын мен айлыгыман кармап калат. 5 миң сом. 5 миң сом. Кудайым буйруп, пенсияга чыксаңыз, канча сом тегерегинде пенсия аласыз? Аны эсептеп чыгыш керек, мен. Орточо эсеп менен. Орточо эсеп менен айта албайм бүгүнкү күндө. Кайсы жерде иштеп калган кандай айлык болуп калат. 50 миң тегерегинде аласыз. Мен эсептеп койдум. Урматтуу министр, сиздерде соцфонддо адилетсиз саясат жүрөт да. Адилетсиз. Себебин айтып берейин. Пенсия көбөйгөндө учурда пенсияны чоң көлөмдө алган биздин пенсионерлердин пенсиясына 10 миң, 15 миң сомго чейин кошулат. А пенсияны аз алган биздин пенсионерлерге 500 сом, 1000 сомдон кошулат. Бул адилетсиз саясат. Жанагы чоң көлөмдө алган пенсия алган биздин пенсионерлер, алар баягы эле жанагы жылуу кабинетте отурган, жумшак креслодо отурган биздин чиновниктер алат. Жана багы жокко дагы жок деп, чор таман, кедей кем багалга колхозчуга дагы эле иштеме жок. Алар 500 сом, 1000 сомдон кошулат. Ошону бир адилеттүү караганга бир караса болобу? Кандай деп ойлойсуз? Мен жооп берип коеюнбу? Жооп бериңиз. Бул жерде 10% кызматкерден кармалат, иш берүүчүдөн 17% төлөнүп берет. Жалпысынан 27% төлөнөт да. Ошондо мисалы ошол эле мугалим бүгүнкү күндө 20 миң айлык алып атса, айына мугалим 5 миң сом төлөп атса, баардыгын бириктиргенде 5 миң сом мугалим төлөп атат дейли. Ошол эле учурда бизде фермерлер бар, азыр жакшы акча таап атышат. Малын сатат, чөп сатат, коросуна эккен нерселерди сатат. Анан ошол эле учурда мугалим 5 миң төлөп атса соцфондко, ошол киши айына 7 миң сом төлөйт. Анан эмне үчүн биз көбүрөөк пенсия алып аткан мугалимдин айлыгын көтөрбөшүбүз керек дейм да. Социальный принципти биз сакташыбыз керек. Ким көбүрөөк төлөсө, ошолордун көбүрөөк көтөрүшүбүз керек. Ким аз төлөсө, алардыкына аз кошулуш керек. Биз деген социальный защита эмеспиз, биз социальный фондбуз. Страховой принципти сакташыбыз керек. Канчалык көлөмдө, канча көп төлөсө, ошончалык көп алыш керек. Акчаны көбүрөөк төлөсө, ошо төлөнгөн акчанын эсебинен силер пенсияны төлөп бересиңер. Анткени биз кызыктырып атпайбызбы бүгүнкү күндө канчалык көбүрөөк төлөсөң, пенсия ошончалык көбүрөөк болот депчи. Анткени бүгүнкү күндө иштеп аткандар кээ бир учурда, допустим, 10 миң төлөгөнү бар соцфондко, 20 миң сом төлөгөнү бар айына. Бул деген сөз, ал 20 миң сом төлөп атса, 5 пенсионерди багып атат деген сөз да. Ал канчалык көбүрөөк төлөгөн сайын ошончолук аны поощрять этишибиз керек, көбүрөөк кылышыбыз керек. Урматтуу министр, мен муну абдан жакшы билем. Карапайым элге түшүндүрүп койсок деген мааниде айттым. Ушул пенсияны бир чек койсо болобу? 50 миң сом, 60 миң сомго жеткенде потолок болду, жетет. Башка кошулбайт деп чек койсок болобу? Азыркы мыйзам менен чек жок. Чек коюштун кажети барбы дейм да. Канчалык көбүрөөк төлөсө ошончалык. 100 миң сом алып атпайбы, урматтуу министр?
Азыр мен кече билдим 110 миң алган пенсионер бар экен, уятта. Айылда колхозчу 2 миң пенсия алып атат. 3 миң пенсия алып атат. Өмүр бою колхозда иштеген адамдар 3 миң сом пенсия алат. Эми чектеген болуш керек да. Ошонун бир эмесин карап чыкса болобу? Жолу барбы? Карап Биз мыйзам кабыл алып беришибиз керекпи? Мыйзам кабыл алыныш керек, мыйзамга өзгөртүү киргизилиш керек бул жерде. Биз карап чыгып сунуштарыбызды сизге берели. Урматтуу министр, ушу пенсия көтөрүлгөндө, значит, пенсияны чоң көлөмдө алган биздин пенсионерлерге азыраак өлчөмдө акча кошуп берип, аз өлчөмдө алган пенсия алган биздин пенсионерлерге Кошуп бергиле. Бакыт сөз бергенсиз кошуп берем деп. Көбүрөөк кошсо болобу? Мен урматтуу министр, кечирим сурайм. Мен муну абдан жакшы түшүнөм. Элге түшүндүрүп бериңизчи, элге. Жалпак тил менен. Бул жерде жанагы пенсия 2 миң сомго жетпеген пенсиялар бар деп атпайсызбы? 735 миң пенсионерден 10 миң пенсионер ошо 2 миң сомго жетпеген пенсия алат. Бул жерде биз пенсияга чыгарып атканда аял кишиге 20 жыл, эркек кишиге 25 жыл деп стажын эсептейбиз да. Эгерде 20 жыл, 25 жыл стажга жетпей алган учурлар болсо, анда биз аларга ошол эсептеп, ошол иштеген жылдарына гана эсептеп беребиз да, пенсияныч. Анан көп учурда бизде 1 ай иштеп, 2 ай иштеген, 5 ай иштеген, 1 жылга чейинки стаждар менен келгендер бар. Ошол 10 миң кишинин ичиндечи. 2 жыл, 3 жыл стаж менен келгендер бар. Эми ал киши 63-кө чыгып атат. 63 жылда 2 жыл иштейт деген бул дагы кичине түшүндүрүп айтабыз аларга. Дополнительно, добровольно төлөсөңөр болот деген маселелерди коебуз. Анан эгерде өзү камсыз кылып ошонча жыл 63-кө чыкканча төлөбөсө соцфондко, ошондой аз болуп калган учурлар болуп атат. Соцфондко акча төлөбөсө, отчисление болбосо, значит пенсия жок деп түшүндүрүп бербейсизби? Эгерде соцфондко төлөбөсө, эгерде трудовой стажы жок болсо, пенсия жок. Министерство труда и социальной защиты эме бар. Пособие төлөнүп берет. 2 миң сом. Түшүндүм. Значит, сиз канча биз соцфондко акчаны көбүрөөк төлөсөк, көбүрөөк пенсия алабыз. Эгер биз то есть соцфондко акча төлөбөсөк, значит пенсия албайбыз. Ооба. Значит, багы жокко дагы жок экен да. Жок экен да. Чортаман колхозчуга, кедей кембагалга пенсия жок экен. Түшүндүм мен.